Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги жарыялаган Каракөл шаардык билим берүү бөлүмү уланткан «Келиңиздер кыргыз тилинин кеп казынасынан пайдаланалы» аттуу эстафета Каракөл шаарындагы Чолпонбай Кылыбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинде. Ата үлгүсүн алган алыска барат. Эне тилин билүү эң башкы маданият. Сөз кадырын биле албайт. Өзүнөн акыл чыкпаган, кеп маанисин биле албайт, башына акыл жукпаган. Тилиң тарых, тилиң күбө, дилиңе, кимдигиңе тилиң күбө ириде, өз тилиңди кадыр тутуп, туу тутуп, өтүң барс бул дүйнөдө тирүүңдө. Кыргыздар ар дайым улутун, тилин, дилин артын бузбай сактап келген улуу эл. Улуттун тилинде сүйлөгөн, ой жүгүрткөн, улут маданиятынын көрөңгүсүнө сугарылган мекенчил инсандарды тарбиялайлы. Авал адам саз санаасын сактаган, акыл оюн алыс жолдо тактаган, кылымдардан кылымдарды карыткан, кыргызымдын тили менен мактанам. Алганда шоурун улук серинде улут катары тааныткан, кыргыздыктын өчүрбөй сактап келген, касиеттүү тилибизди көздүн кадегиндей сактап, туура пайдаланалы. Карылардын оозунда шекер шербет бал болгон, эр жигиттин оозунда намыс менен ам болгон, касиеттүү эметтерин арым назик сезимдей, кылым бойлоп келесиң кыргыз аттын өчүрбөй. Кыргыз тили жүрөктөрдүн кагышы, кан тамыры, жашоодогу жарышы, кыргыз тилин кастарлаган калкымдын кенен болсун, терең болсун намысы, бабалар барктаган, салт санааны сактаган, дөөлөт уйган кыргыз тилинин көөнөрбөс кеп казынасын пайдаланып, ыйык тутуп, кийинки урпактарга мурас катары өткөрүп береди. Көөдөнүмө чачкан жылуу илебиң, кыргыз тилим кымбат аны билемин, өргө тартып өлкөчүнө жабышып, өз тилимди өмүр бою сүйөмүн. Тил чоң мурас, аталардан балага, өз тилиңе эч кайдыгер караба, өзгө тилди үйрөнө бер абирок, тилиң дилиң бизге болсун садага. Улуттун оңгусу ой, Сынганы сөз, нускоосу улуттардын салты. Байлыгы тил экенин унутпайлы. Аталар айткан алып сөздөр тилибизде, дилибизде болсун. Ушул эстафетаны Каракөл шаарындагы Фрунзе атындагы номер 3 жалпы билим берүү орто мектебине узатабыз.